Жогорку кеңештин экс-депутаты, мамлекеттик жана коомдук ишмер Мамат Орозбаев 7-январда 79 жашында каза болду. Мамат Орозбаев 1976 жылы Ош облусундагы Өзгөн районундагы Жалпакташ айылында туулган. 1971 жылы Самарканд кооперативдик институтун аяктап, Жалал-Абад кооперативдик техникумунда окутуучу катары ишин баштаган. 1979-84 жылы Жалал-Абад облусундагы универсалдык соода базасында директор болуп эмгектенген. Андан соң Ош облустук соода башкармалыктарында жана башка мекемесинде жетекчилик кызматтарды аркалаган. 1990 жылы легендарлуу парламенти деп аталган Кыргыз СССРинде Жогорку Советинин 12-чакырылышына депутат болуп шайланган. 2010 жылы Жогорку кеңештин 5-чакырылышына дагы депутат болгон. Бишкектин негизги аянттары жана көчөлөрүндө митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. 1-май райондук сотунан билдиришкендей, 2024 жылдын 27 декабрында ушул эле райондогу 2025 жылдын 1-январынан 31 мартына чейинки нааразычылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. 1-май райондук соту 2022 жылы март айында эле Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварында, Жогорку кеңештин жанында жана Панфилов паркынын аймагында, ушул эле анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жанындагы жерлерде, ички иштер министрлигинин алдында жана тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизилген. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Ош облусунда баасы 500 миллион сомдон ашуун 32 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат кылмыш жолу менен алынган киришелерди адалдоо, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун ишин каржылоо фактысы боюнча тергөө амалдарын жүргүзгөн. Анын алкагында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына Кара Суу районундагы жеке турак жай курууга трансформацияланган баасы 500 миллион сомдон ашык 32 га жер аянтын мамлекеттин балансына акысыз негизде өткөрүп беришкен. Учурда УКМК кылмыш жолу менен алынган мүлктөрдү, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн аныктоого багытталган тиешелүү акча мишарасын улантууда. 8 январда Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталды. Биринчи күнү грек-рим күрөшү боюнча 55, 63, 72, 82 жана 97 килограмм салмак категориясы боюнча балбандар күч сынашат. 9 январда күрөштүн ушул эле түрүнөн 60, 67, 77, 87 жана 130 килограмм салмактагы балбандар күрөшөт. Ал эми 10-11 январ күндөрү эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталып, спортчулар 10 салмакта килемге чыгышат. Мелдешке Кыргызстандын булуң бурчунан келген балбандар катышып жатышат. Молдова Кыргызстандын авиакомпанияларынын ишмердүүлүгүнө тыюу салууну көздөп жатат. Тиешелүү документти аталган өлкөнүн инфраструктура жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Долбоордун максаты улуттук мыйзамдарды Европа биримдигинин нормаларына шайкеш келтирүү. Ага ылайык Кыргызстан, Россия, Армения, Афганистан, Иран жана башка болуп 20дан ашык өлкөнүн авиакомпанияларына тыюу салуу максатталган. Документ 9 январга чейин талкууда болот. Аны кабыл алгандан кийин Кыргызстандын 16 компаниясынын ишмердүүлүгүнө Молдовада тыюу салынат. Алардын көпчүлүгү жүк ташуучу компаниялар.